Ожидайте. Кыргызстанда ар кандай талаш тартыштарды сотко жеткирбей чече турган өзүнчө кызмат медиация кызматы. Ал жарандык иштерди ыктыярдуу, купуялык негизде эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен чечип берүүгө көмөктөшөт. Ар кандай чыр-чатактарды жөнгө салып, бир пикирге келе албай жаткан тараптарга жай отуруп сүйлөшүүгө шарт түзүп берүү менен жарандардын маселесин сотко жеткирбей чечүүгө багытталган. Медиация жөнүндө мыйзам 2017-жылы кабыл алынып, 2018-жылы күчүнө кирген. Медиация бул эки кишинин ортосундагы келишпестиктер же бир кандай талаш тартыштар болгон мезгилде сүйлөшүү жолу менен чечүү ыкма. Ада ушул сүйлөшүү медиатордун жардамы менен атайын окуудан өткөн, ошо медиатордун кесипке ээ болгон кишинин жардамы менен өткөзүлөт ушул сүйлөшүүлөр. Натыйжада эки киши болсо бири-бирине туура келген, кызыкчылыктарын камтыган чечимге келиш керек. Аталган мыйзам күчүнө киргенден бери өлкө боюнча 3000 киши медиациялык маалыматка ээ болгон. Ал эми 500 жарандын маселеси сотко жетпей медиация жолу менен чечилген. Жаңы түзүлгөн институттун бул аракети кыска убакыт аралыгындагы жакшы көрсөткүчү болду. Адистин айтуусунда медиацияны кылмыш жана жорук иштеринде эл жакшы колдонбой жатат. Ушул багытта ишти күчөтүү зарылдыгы бар. Жарандарга медиация тууралуу маалыматты жеткирүүдө соттордун ролу чоң. Алар тараптарды бул кызматка кайрылууга сунуштай алат. Соттор менен медиаторлордун бул жолугушуусу биргеликте тыгыз иш алып барууну аныктап алуу максатында уюштурулган. Биринчи биз ойлодук, ошо тергөөчүлөр жана прокурорлор, соттор ошого маалым болсо, алар дагы элдерге ушуну сунуштайт. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөн. Алар ушул нерсени сот процессиндеги тараптарга сунушташ керек. Тынч жолу менен чечүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар, ошо менен пайдалангыла деп. Бирок соттор тараптарды медиаторлорго мажбурлап жөнөтө албайт. Мыйзамда ошондой каралган. Соттордун айтымында биринчи медиацияга барып келүү жагын мыйзамга киргизүү керек. Ошондо жарандарга медиациялык маалыматты жеткирүүдө жана сотко чейин көпчүлүк талаш тартыш, чыр-чатакты чечүүгө натыйжа берет. Анткени ишке келип түшкөн жарандык иштердин басымдуулугу көпчүлүк пайызы дээрлик даттанылбайт. Экинчи, үчүнчү облус сотко жана жогорку сотторго. Демек ал тараптар ошол чечимине макул болуп атышат. Бирок ал жерде мамлекеттик алым төлөнүп атат, жактоочу жалдап атышат, убакыты деген бар, чыгым тартып атышат. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 300гө жакын медиатор болсо, Жалал Абад облусунда алардын саны 16. Бул жетишсиз экени соттор тарабынан дагы айтылды. Ар бир район шаардык соттордун имаратына медиация борборун ачып, адистерди отургузуу керек. Андан сырткары медиаторлордун айлык акысы мамлекет тарабынан бекитилген болсо, жарандардын көпчүлүгү медиация жардамын пайдаланышмак. Ушул ар бир район шаардык сотко бирден кабинет ачып киргизе турган болсо, биздин судьяларыбыз соттун өндүрүшүндө каралып аткан медиацияга жата турган ар бир ишти милдеттүү түрдө судьялар киргизсе, ошол тараптарды медиаторлор аларды медиация жөнүндө түшүнүк берип, алардын маселесин медиаторлор аркылуу да чечилсе болорун түшүндүрүп берсе эң сонун болот эле да. Медиациялык маалымат алмашуу семинары соттордон сырткары прокурорлор жана милиция өкүлдөрү менен дагы уюштурулуп, кеңири маалымат берилди. Катышкан тараптар тийиштүү суроолоруна жооп алышты. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.